Ош шаары номер 18 мектеп лицейи башталгыч класс мугалими Төлөгөнова Махабат Маматраимовна. Математика 1 класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен математика сабагында чогуу болобуз. Анда силер көңүл буруп тургула. Математика сабагынан 20 ичиндеги сандарды андан ашпаган эретте кошу деген темада сүйлөшөбүз. Биздин максат 20 ичиндеги сандарды кошууга үйрөнөбүз жана мисал маселелерди чыгарабыз. Номер 1 мисалга көңүлүңөрдү бургула балдар. 62 бет. Туютмаларды түзүп, алардын маанилерин эсепте. Бул жерде тегерекчелер берилген. Чогуу санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, 10 ичиндеги сандарды эсептеп алдык. Бул 1 ондук. Анда экинчи катарды санайбыз. 1, 2. Демек, көк түстөгү 12 тегерекче берилиптир. Ага кызыл түстөгү тегерекчелер келип кошулду. 1, 2, 3, 4. Бул жерде балдар кайсы амал аткарылат деп ойлойсуңар? Кана чогуу ойлонуп көрөбүз. Туура айтасыңар. Бул жерде кош амал аткарылат. 12 кошуп 4 барабар 16 саны келип чыкты. Биринчи кошулуучу 12, экинчи кошулуучу 4, сумма 16 келип чыкты, балдар. Анда биринчи мисалдын кийинки мисалдарын силер да ушундай тартипте аткаргыла. Номер 2. Туюнтмалардын маанилерин эсепте. Бул жерде балдар мисалдар берилген китепте 62 бетте. Муну биз кандай жол менен аткарабыз? Айгүл бизге өзүнүн ой жүгүртүүсүн бөлүшкүсү келип турат. Анда Айгүлдүн ой жүгүртүүсүнө көңүл буралы балдар. Биринчи кошулуучу 3, экинчи кошулуучу 4, келип чыккан сумма 7 саны. Анда экинчи мисалда биринчи кошулуучу 13, экинчи кошулуучу 4, сумма 17 келип чыкты. Бирок Айгүл бизге кандай жол менен аткаргандыгын түшүндүргөн жок. Бизге Айбек жардамга келет. Ал өзүнүн ой жүгүртүүсүн төмөндөгүчө бөлүшөт. Ал өзүнүн мисал аткарууда тегерекчелерди пайдаланган. 1, 2, 3 көк тегерекче, 1, 2, 3, 4 кызыл тегерекче пайдаланган. 3 кошу 4 барабар 7 саны келип чыкты. Ал тегерекчелердин жардамында аткарган. Калган амалдарды силер өз алдыңарча иштегиле. Номер 3. Маселени чыгар. Автобуста 17 жүргүнчү баратты. Аялдамада 5 жүргүнчү түшүп калды. Автобуста канча жүргүнчү калды? Балдар, схемага көңүл бурабыз дагы, маселенин шартын кыска жазабыз. Чыгаруу 17 кемитүү 5 барабар 12. Жообу 12 жүргүнчү калды. Мына ушинтип жаза алабыз. Номер 4. Маселени дагы чыгаргыла дейт балдар. Бул жерде маселени схема түрүндө берилген. Көңүл бурабыз. Бардыгы 16 сом болгон, андан 5 сом иштетилди. Канча сом калды? Маселенин шартын кыскача жазабыз дагы, өз алдыбызча чыгарабыз балдар. Чыгарууга силердин күчүңөр жетет деп ишенем. Номер 5. Мында ооз эки аткарышыбыз керек экен. Китептин 63 бетин карайбыз. Окуп туруп, Айбектин суроолоруна жооп бер. Бир түрдүү эки таразада эки түрлүү жемиш салынган. Дарбыз турган таразанын жебеси 5ти көрсөтүп турса, коон турган таразанын жебеси 3ти көрсөтүп турат. Демек, алар канча килограмм экендигин билебиз. Суроо. Биринчи, дарбыздын салмагы коондукуна караганда канчага чоң? Дарбыз 5 килограмм болгон болсо, коон 3 килограмм болгон болсо, дарбыз канчага чоң болушу мүмкүн балдар? Ойлонобуз. Экинчи суроо. Коондун салмагы дарбыздыкына караганда канчага кичине? Эске салабыз, коон 3 килограмм болсо, дарбыз 5 килограмм. Ошондо коондун салмагы канчага кичине болот деп ойлойсуңар? Үчүнчү суроо. Алардын жалпы салмагы канча? Жалпы салмагы канча дегенде балдар, экөөнүн салмагы биригип канча болот дейт. Бул жерде кайсы амалдын жардамында аткарабыз бул мисалды?
ойлонуп, өз алдыңарча жооп бергиле балдар. Номер 7. Сандарды А дегенде чоңой иретинде, андан кийин кичирейи иретинде окугула дейт. Карап көргүлөчү. Кандай кылып иштесек болот? Бизге бул кичинекей арыча жардамга келет. Ал бизге чоңоюу тартибин көрсөткүсү келип турат. Анда көңүл бурабыз. 2, 4, 8. Байкап көргүлө балдар, бул жерде кандай сандар жазылып атат? 10, 14, 16, 18. Балдар, бул жерде кандай сандар жазылды? Туура айтасыңар, жуп сандар жазылды. Эми силер кичирейүү иретинде өзүңөр иштеп көргүлө. Номер 8. Көңүл буруп карагыла. Номер 8-ci ишти балдар белгилеп алабыз. Үйгө тапшырма. Таякчалардан фигураны түз. 3 буручтук пайда болгондой кылып, 2 таякчаны жылдыр дейт. Силер көңүл буруп карасаңар, таякчалар жайгаштырылган. Мындан 2 эле таякчаны жылдырып койсок, 3 буручтук пайда болот экен. Бардыгыбыз үйдөн өз алдынча ойлонуп, иштеп, мага жөнөтүп койсоңор болот. Балдар, сабак силерге жактыбы? Жаккан болсо, сабактын жүрүшүндөгү суроолорго көңүл буруп, жооп бергенге аракет кылгыла жана мисалдарды чыгаргыла. Саламатта калгыла.